Президент Садыр Жапаров бүгін Нью-Йорк шаарына Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 78 сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын иш-чараларына катышуу үчүн келди. Сапардын алкагында мамлекет башчысы буунун саммитинин ишине туруктуу өнүгүү максаттары боюнча саммиттин лидерлеринин диалогуна катышат. Буунун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөйт. Ошондой эле Борбор Азия мамлекеттеринин башчылары жана Америка Кошмо Штатынын президенти Джо Байдендин биринчи саммитине катышат. Мындан тышкары Садыр Жапаров буунун башкы катчысы Антонио Гутерреш менен буунун башкы ассамблеясынын алкагындагы чет мамлекеттердин жана эл аралык финанс институттарынын башчылары менен бир катар жолугушууларды өткөрөт. Ошондой эле президент Садыр Жапаров АКШнын бир катар ири компанияларынын өкүлдөрү менен Кыргыз-Америка бизнес форумунда сөз сүйлөйт. Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын курамында Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев, Кыргыз Республикасынын Америка Кошмо Штатындагы Атайы жана ыйгарым укуктуу элчиси Бактыбек Аманбаев, президенттин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын начальниги Алмаз Исманов, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаев, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, юстиция министри Аяз Баятов жана Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорк шаарындагы туруктуу өкүлү Аида Касмалиева бар. 19 сентябрда Жогорку Кеңештин мыйзамдуулук, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети чет элдик өкүл түшүнүгүн киргизүүнү караган тескөөчүлөр жөнүндөгү мыйзам долбоорун карайт. Маселе күн тартибине киргизилген. Эксперттердин айтымында сунушталып жаткан мыйзам кабыл алынса, өлкөдө сөз эркиндигин, жарандык жана саясий укуктарды жактаган көптөгөн бейөкмөт уюмдар жабылышы мүмкүн. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаттары аталган мыйзам долбоору тууралуу кандай пикирде экендигин билип көрдүк. Мен оюмду да дайыма эле айтып атам, бейөкмөт уюмдарды кыйнатпай эле аларга тескерисинче шартты түзүш керек, иштесин. Мамлекетке терс аракетти кылса, анда албетте аларды жабыш керек. Бирок менимче бул бизде Кыргызстанда андай уюмдар болсо, анда УКМК аларды билиш керек негизи. Мындай бүт барын бейөкмөт уюмдарды жөн эле бир мыйзамга жабабыз деп же жоопкерчиликке тартабыз деп бул менимче туура эмес. Эртең комитеттен каралат экен. Биринчи окууда мен өзүмдүн оюмду, өзүмдүн пикирим билдиргенмин. Мен мурда дагы ушул мыйзамды колдоо иретинде жаздым эле. Ал жерде мен эмнегечи болуп, ал жерде 2 пункт менен макул болгон. Биринчи, келген акчалар көзөмөл болуш керек. Биринчи, экинчи, ошол акчанын чыгашасы көзөмөл болуш керек. Себеби бизде ар кандай экстремисттик уюмда бар. Ошо агымдарга кетпеш үчүн ал мамлекетке ачык берип коюш керек. Мен ушуга эки принципти мен туура көздөйм. Анан чыгып кеткенин себеби башка көп нерсе жазылып калган. Өтө көп мындай талаптар да. Мисалы аудит текшериш керек экен. Аудит текшерген кереги жок. Бул деген частный организация. Аудит деген бюджеттин акчасын текшерет. Прокуратура текшериш керек деген, ал эмнеге текшерип прокуратура? Ошондуктан мен өзүмдүн пикиримди алдым, мен мыйзамдын демге чыкканмын. Мен бул мыйзамга каршы болом. Негизи эле бейөкмөт уюмдардын Кыргызстанга алып келген пайдасы же зыяны жөнүндө кандай баа бере аласыз, айта аласыз? Эми бейөкмөт бизде компаниялар керек. Бул бир эле мисалы өзүнүн иштеген жок. Бул китеп басып атат, маданиятка салым кошуп атат, жана ал зомбулукка күрөшүп атат, балдарга жетим жардам берип көп пайда жактары бар да. Буну туура пайдаланыш керек. Белгилей кетсек, буга чейин министрлер кабинети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча документке корутунду берип, долбоорду жеткире иштеп чыгуу зарыл экендигин билдирген. Өкмөт мыйзам долбоорун колдой тургандыгын, бирок аны иштеп чыгуу зарыл экендигин маалымдаган. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке кийин 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Бирок алардын айрымдары авторлуктан кийин кайра баш тартышкан. Ал эми Адилет укуктук клиникасы чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбоорун талдап чыгып, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүп алгандыгын аныктаган.
Жазуучу публицист Олжобай Шакир камакта калтырылды. Бүгүн 18 сентябрда Бишкек шаардык соту анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу арызды карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ал эми 13 сентябрда Бишкек шаардык соту Олжобай Шакирдин кармалышын мыйзамдуу деп тапкан. 24 августта журналист публицист Олжобай Шакир 2 айга Бишкектин 1-май райондук сотунун чечимине ылайык камалган. Ал 23 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде суракка чакыртылып, дээрлик 8 саатка созулган сурактан кийин 48 саатка камакка алынган. Олжобай Шакирге массалык башаламандык уюштуруу, бийликти басып алууга аракети беренелери боюнча айып коюлган. Медициналык тез жардам борборунун дарыгеринин сабалышы боюнча тергөөгө чейинки иликтөө иштери башталды. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган. Медицина кызматкери арыз жазып, андан кийин милицияга 28 жаштагы жаран алынып келинген. Факты маалыматтардын журналына катталып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгында шектүүнүн аракетине юридикалык баа берилет. Учурда ал адам бошотулду деп билдиришти башкармалыктан. Эске салсак, буга чейин маалымат тарап, анда бейтаптын күйөөсү жардам көрсөтүп жаткан тез жардам бригадасына кол салгандыгы айтылган. Ошто айдоочу жол жээгинде турган 9 жаштагы баланы сүзүп кеткен. Бул тууралуу Ош шаары боюнча милициянын кайгылуу кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, окуя 17 сентябрда Жапалак айылында Ташиев көчөсүндө катталган. Анда Даунекса үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу үйүнүн жанында ойноп жаткан баланы сүзүп, белгисиз тарапка кетип калган. Издөө иш-чараларынын жүрүшүндө шектүүнүн өздүгү такталган. Ал Кара Суу районунун 2001-жылы туулган тургуну болуп чыккан. Уна айып короого киргизилип, айдоочу тергөө кызматына жеткирилген деп жазылат маалыматта. Жабыркаган бала ооруканага жеткирилген. Учурда абалы канааттандырарлык.